Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү биздин жаңы темабыз санатооч, эсептик санатооч, бөлчөк санатооч. Бүгүнкү темабызда балдар санатооч деген эмне, ал түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт, маанисине карата кандай бөлүнөт, жазуу эрежелер жана башкалары жөнүндө айтып берүүгө аракет кылабыз. Жаңы темага кайрылаардан мурун келгиле балдар төмөнкү суроого жооп беребиз. Заттын санын көрсөтүп турган сөздү белгилегиле. 7, 7-чи, 7-де. Кайсы сөз заттын санын көрсөтүп турат? Туура. А вариантындагы 7 деген сөз заттын санын көрсөтүп турат. Канча китеп? 7 китеп. Санатооч заттардын кээде кыймыл-аракеттердин сан жагынын белгисин, жакталган санын же сан жагынан чамаланышын, болбосо эсептөөдөгү катар ордун иретин билгизет. 100 кишинин ортосуна от жаккан адам 1 кишини оң жолго салган адамдын тырмагынан айлансын. 2 адам чатакташса, алардын акылдуусу айыптуу. Ал сени издеп 4 келди. Санатоочтор маанилериндеги жана грамматикалык жаратылышындагы айрым өзгөчөлүктөрүнө ылайык 6 топко бөлүнөт. Эсептик сан, иреттик сан, жандама сан, чамалама сан, бөлчөк сан, топ сан. Эсептик санатооч деген эмне жана ал кандай суроолорго жооп берет? Заттардын кээде кыймыл-аракеттин сан жагынан өзгөчөлүгүн эсептик сан билгизет. Эсептик санатоочтун өзүнө тиешелүү мүчөсү жок. Берилген мисалдарга көңүл бурабыз. Чарбада 100 000 кой, 500 уй бар. Ат баспайын деген жерин 100 басат. Биз дарыядан чыктык жол менен 6400 кол менен. Эми окуучулар кызыл түс менен белгиленип турган сөздөргө суроо беребиз. Туура. Бул сөздөрдүн бардыгы канча деген суроого жооп берет. Демек, эсептик санатоочтор канча, нече деген суроого жооп берет. Бөлчөк сан. Мындай санатоочтор бир бүтүн нерсенин канча бөлүктөргө бөлүнгөнүн, анан бөлүктөрдүн канчасы жөнүндө сөз болуп жаткандыгын билгизүү зарылдыгынан келип чыккан. Мисалы, 4-төн 3, 2-ден 1. Бөлчөк сан чыгыш жөнөмөсүнүн дан мүчөсү аркылуу жасалат. Мисалы, 3-төн 1, 6-дан 1, 2-ден 1, 4-төн 1 сыяктуу. Салыштырабыз балдар. Эсептик санатооч 1 китеп, 2 окуучу. Бөлчөк санатооч 2-ден 1, 5-тен 3. Төмөнкү сүрөттөргө суроо беребиз жана жооп жазабыз. Канча окуучу? Биз биринчи сүрөттөн канча окуучуну көрүп турабыз? 3 окуучу. Экинчи сүрөттө токочтун канча бөлүгү? Токочтун 8-ден 1 бөлүгү. Төмөнкү сүйлөмдөрдү окуп, санатооч сөздөрдү белгилейбиз. Биринчи сүйлөм. 2 бала чемодандарын жерге коюп, булакка чуркап барышты. Бул жердеги канча деген суроого жооп берген сөздөрдү белгилегиле. Экинчи сүйлөм. Рүстөм карыя укурук сүйрөтүп атчан келе жатканын көрүп, 2 бала алдынан тосуп чыгышты. Үчүнчү сүйлөм. Карыя 60-ка жакындап калса да, күбөлүү эле. Төртүнчү сүйлөм. Айбек Айгүлдөн 6 жаш улуу. Бешинчи сүйлөм. Азыр 7-чи класста окуйт. Балдар, демек силер бул сүйлөмдөгү санатооч сөздөрдү белгилеп алдыңар.
үйгө тапшырма. Төмөнкү санатошторду жөндөгүлө. Балдар, силердин эсиңерде бар, кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. Алар атооч, элек, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Демек, төмөнкү санатошторду мына ушул 6 жөндөмө боюнча жөндөйбүз.